Почему мы можем говорить о цивилизации? Есть только древнетюркская цивилизация, есть только один признак цивилизации, который заставляет нас говорить о том, что к этой границе тюрки подошли. Они создали собственную, оригинальную, нигде до того не существовавшую письменность. Это письмо оставалось тайной для европейских ученых, хотя они отдельные надписи находили, до 1891 года, когда русский ученый Николай Михайлович Ядринцев нашел в Монголии, в Северной Монголии, там, где были ставки тюркских каганов, две огромные 4-метровые стелы, с трех сторон покрытые тюркскими руническими письменами, а с четвертой имевшей китайские надписи. Открытие произвело фурор в тогдашней научной среде. Наконец-то 200-вековая тайна будет разрешена. Наконец-то появится тюркский шампиньон. И действительно такой шампиньон появился. Им стал датский лингвист Вильгельм Томсон, и вслед за ним русский академик Василий Васильевич Радлов. Именно Томсон впервые нашел ключ к чтению этих письмен, а Радлов первым перевел их на европейский язык. Он перевел их сначала и опубликовал по-немецки, для того, чтобы это могла прочесть вся потрясенная открытиями научная Европа. Мекендеген түрк элдери, анын ичинде кыргыздар акырындап цивилизацияга жетип, коомдук, саясий жана маданий жактан өнүгүүсү башка Европа элдерине эч ак эле белгилүү болгону тарыхта маалым. Анан дагы ошол мезгилде өзүнүн жазмасы дагы болгон.
Даниялык окумуштуу профессор Вильгельм Томсен 1893 Орхон жана Энесайдагы рун жазмасын биринчилерден болуп окуган. Ал эми Кыргызстанда ушул байыркы түрк тамгаларын бир системага келтирген тарыхчы түрколог Элери Битикчи дагы ушул кезде каалоочуларга байыркы жазманы үйрөтүп келет. Манаста кездешкен, Кыргызстан жырасында кездешкен 30 уул, чоро деген сөздөр бар да. Мына 30 уул деген сөздүн бир тамгасы көрүнбөй деле калыптыр. О тамгасычы. Кыргызстанда мындай байыркы түрк жазуулары бар 25 таш табылган. Тарых музейинин чыгыш тарабындагы бул таштар сыртта тургандыктан шамал жаанга калып отуруп жазмалары үчүп баратат. Анан дагы анын эмне таш экенин деле этибар албай тээ уруп, керек болсо боёп кеткендер да жок эмес дейт ал. Карабайсаңар, бул жактан уже краска болуп калыптыр да. Бул биздин манкурчулугубуздун эле белгиси болуп калды, ушу боёкчу. Байыркы жазуулардын Борбордук Азияда Казакстандын жана Кыргызстандын Талас, Кочкор аймактарынан табылганы маалым. Бул кыргыз элинин эң байыркы колдонгон тамгалары. Анан ушул күнгө чейин жеткен табылгага ойдогудай кам көрө албай жатабыз дейт тарыхчы. Экинчи Талас эстелиги ушу биздин Борбордук тарых музейинин эң кире беришинде туруш керек. Анткени бул кыргыздардын 6-7 кылымдагы өзүнүн маданияты, жазуусунун белгиси болуп турат да. 28 тамгадан турган байыркы түрк жазмасын үйрөнүп же билип алууга ашыккан жаштар жок эмес дейт Элери Битикчи. Тамгалардын өзүнчө бир өзгөчөлүгү да бар. Оң жагында эпчи тарабы, эр тарабы сол жагында кире бериштен санасы. Анан эп тарабы мына үйгө окшош болуп атат. Ташка чегилген жазма поэтикалык эстеликтер менен жазуулар тарых илиминде, тил жана адабият, искусство таануу илиминде болсун табылгыс баалуу булак экени талашсыз. Кыргыздын караңгы болгон дегендерге жакшы жооп болуп жооп катары болуп жатат да. Студент кезинен байыркы жазуулардын окулушун, түзүлүшүн изилдөөгө алган тарыхчы азыркы кыргыз тили менен ошол жазманын окшоштугу жогору экенин айтат. Ушу тамгаларды үйрөнүп эле байыркы эстеликтердин тексттерин окуп көрсө, жөнөкөй эле студент бала азыркы кыргыз тилине абдан окшош болуп жатат. Анткени 70-80%-ин ушу студент түшүнөт да. Түрк тилдеринин тарыхы, этнографиясы, маданияты жана тили туурасында кеңири маалымат алууга, аны терең изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген тарыхый баалуулуктарга ойдогудай кам көрүү учур талабы